Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз адаттагыдай эле Адахан Молумаров менен кечки маек деген көрсөтүүдөбүз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу бүтүндөй журтубуздун сыймыгы, аксакалы. Көпчүлүк айтат, а киши басып жүргөн эле китепкана, басып жүргөн энциклопедия, кыргыз чарбасын, кыргыз экономикасын бул кишичелик эч ким билбейт. Бу киши ар бир айылда, кайсыл жерде, көпүрө кандай абалда, малкана кандай абалда, мына ушул жагдайларга чейин билип жүргөн керемет өндүрүшчү инсан катарында. Кыргыз Республикасынын 3 жолу өкмөт башына келген инсан катарында билип жүргөн урматтуу Апаз Жумабулович. Апаз Жумабулович, ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Биздин көрсөтүүбүз кечки кеп. Биз саясаттан бир да сөз айтпайбыз. Сизди мен азыр айтып өткөндөй эле кыргыздын мыкты бир ишкери, мыкты жетекчиси, мыкты чарбагери, мыкты аксакалы, мамлекеттик ишмери катарында жакшы билишет. Бирок инсан катарында көпчүлүк көп биле бербейт. Мен тарыхчы катарында кээде Алексей Николаевич Косыгинди элестетем. А киши эч качан мындай бир ашыкча күлбөйт да, жылмайып да койбой. Ар дайым эмнегедир момундай бир түзүлүштөрү да сиздин өзүңүзгө окшоп кеткен. Кээде ушундай соңку кездерде макалалар чыгып баратат. А кишинин кадыр баркы ушунчалык жогорку деңгээлде болгон. Негизи СССРдин жетекчиси катарында ошо кишини көргөн. Анан ар кандай башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү ошо киши жүргүзгөн деген сыяктуу чарбалык багытында. Биз жанагы айткандай эле саясатка биз көп үңүлбөйбүз, ага карабайбыз. Мен сизден суранам. Мен айттым, сизди басып жүргөн энциклопедиясыз. Кыргыз экономикасын бүгүн иштеп аткан кээ бир министрлерге, жетекчилерге караганда мыктыраак билишиңизде эч кимде күмөн жок. Сиз инсан катарында биздин элибизге кызыксыз. Но жашыңыз куттуу болсун. 87 жашка баратасыз. Бул жаш айтууга жеңил. Карап келгенде 87 жаш өмүр. Бул болгондо дагы согуш мезгилиндеги балалык. Согуштан кийинки республиканын кайрадан түптөө. Анан сиздин маңдайыңызга ушуну жазыптыр. СССР тарап аткандагы Кыргыз Республикасынын өкмөт жетекчиси. СССР тарап эгемен болгондон кийин эгемен өлкөнүн кайра өкмөт башчысы болуп, ошентип кайра оор кырдаалдарды башыңыздан өткөрдүңүз. Апаз Жумабулович, эми инсандык тарабыңызды карап көрсөк, балалыкты кандай деп элестетесиз? Сиз өзүңүздүн эсиңизде кандай калды ошо балалыгыңыз? Кандай өттү балалыгыңыз? Бир керемет, эч унутулгус балалык кезиңиз кайсыл болду? Эмнеге кубандыңыз, эмнеге өкүндүңүз? Ушулар туурасында баштасак кепти. Рахмат. Биринчиден, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы салымдашып койгум келет. Аман-эсен болуңуздар. Бул көп жылдан бери телевизорго чыгып, сүйлөп жүргөн кишилерден эмесмин. Жашыбыз ордуна келип калган кишибиз, ошондуктан баягы өзүбүздүн майда чайда иштери менен алек болуп жүргөн кишилердин бири болсом керек. Бул биринчиден. Экинчиден айтарым, Адахан Кемсабаевич, мен абдан ушул сиздин өткөндөгү бир передачаңарды, көрсөтүүңөрдү көрүп, абдан ыраазы болуп, сиз телефон чалганда андан мурунбу же ошондон астындабы, ошол күндөрдө макул, мен даярмын келип сүйлөп берүүгө. Бирок мен эми ушундай баягы тематикаңызга, ушундай сөз болоруна уксам дагы, бирок буга эч качан мен кайрылчу эмес элем. Буга менин оюмча бул мага кыйыныраак маселе. Баягы экономикага караганда, башка турмуштагы иштерге караганда ошондой болсо да мен айтып берүүгө
daярмын айтып берейин колумдан эсиме келгендерди. Мен айтарым, сиз абдан чоң иш жасап атасыз бул маселе боюнча. Сизге рахмат. Мен ошол жерге сүйлөп бере турган кишилердин тизмесинде азыр четин чыгарып айтып койдуң. Бул ушул башынан илгери убактарда, согуш убактарда, согуштан кийинки жылдары чоңоюп өскөн аттуу баштуу кишилердин атын айттыңар. Мен өзүмдү ошолорго кошпойм, бирок ошолорду ошол жерге чакырып, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен маек кылам дегениңиз менин оюмча чоң иш болсо керек. Бул биринчи. Экинчи, жаштыгыбыз чынында эле согуш убагында өттү. Мына ушул жакын Аламин районунда Стрельников совхозунда илгери плем завод имени Стрельникова деп аталчу эле. Ошол Стрельниковада жашыбыз ошол жерде өтүлдү. Биз айырга барып калганыбыз себеби атам Көкжарда биринчи кооперативдин жетекчилери болуп, башкармалардын биринчиси болуп жүрүп, 34-жылдын башында, 33-жылдын аягында ошол Стрельников уюшулуп атканда ошол жерге чакырып, управляющий кылып, отделение астында болгону да экинчи отделение деп коет. Ошол эле суунун боюнда, Аламин суусунун боюнда экинчи отделение. Ошол жерде туруп калдык. Ошондо апам айтты эле, төрөлгөндөн кийин 2 жумадан кийин ошол жерге көчүп барып, андан кийин бир жума өтпөй баягы жүгөрү кайрыш убагы болуп калды эле. Ошондой. Ошол мезгилдерге дейм, сентябрь. Сентябрдын башы, августтун аягы болот ошол. Ошондуктан өмүр бою ошол жерден өттүк. Мен эми аерде абдан чынында каерде жүрсөм дагы дайым элестетем. Дайым ошол суулар, ошол Койташ менен, Койташты айтканым, Койташта школун бүткөм, мектеп ошол эле болчу, кыргыз мектеби ошол Койташта эле бар эле. Стрельникте мектеп бар эле, 10 класстагы мектеп эле, бирок орусча эле. Бирок эми табыз ошол жака тапшырган экен, ошол жака барып көп сууларды кечип жүрүп барган балдардын бири болсом керек мен. Эң эле чоң Аламиндин, бер жагы чоң арык, ар жагы Покровка, чоң суулар бар эле. Ошол сууларда көпүрө болчу маселе. Эми баягы эне атабыз дайыма карап жүрүп, өзгөчө апам, согуш убагында апам жаңсыз калган учурлар болгон. Биз жогору жакта көчөнүн башында тегеременчи бар эле. Ошо тегеременчинин плотинасы бар эле, ошол жерден өтүп, анан кайта дагы бир 2-3 километр ылдый басып келип, ошондо бир 4-5 километр жол эле да. Эми үйдөн чыгып, ошол жака барам деп коюп, анан суу кечип, түз чуркап барып жүргөндөрү. Балалык баягы жылаңайлак суу кечкен жайларда калды деңизчи. Ошондой. Кээде ушул тизеге чейин суу болуп калып, же болбосо кетебиз, баягы нум болуп калып, барып кыйналып жүргөн учур деле болду. Эң эсте калганым бул 44-жылы, 45-жылдары болду. Себеби апам ошол жылдары абдан катуу ооруп калды. Ойдо калат экен, жакшылыктар дагы, кичине баягы кыйынчылыктар дагы. Кыйынчылыктар дегенибиз, апам ошол совхоздо, совхоздун рабочий болуп иштеп, акыркы жылдары ошо жакын жерде биз менен кошуна эмес, 2-3 үйдөн кийин жашаган Мирнозов деген управляющий бар эле. Еврей улуту. Ошол жерде кыздары, балдары менен жашачу эле ошол киши. Ошол киши биздин турмушубузду көрүп, апамды уйканага түнкү кароолчуга коюп коет. Ооруп аткан кишини. Себеби эгерде апам оорубай иштебей калса, ооруп баягы ошого шылтоо болуп, же болбосо ошол иштетпей кое турган болсо, биз абдан кыйын акыбалда калмакпыз да. Себеби иштеген кишилерге совхоз 300 грамм нан берчү. Кийин 200-гө түшүп калган учурлар да болгон.
5-жылдар ошондой болгон башында. Эжекем 3 жашылуу. Анан кийин 44-жылдын аягында апам абдан катуу ооруп калды. Сиз 10 жаштасыз. Мен ошол 10 жаштамын, эжекем 13-тө. Экөөбүз апамдын ордуна түнү менен ошол уйканага барып кароолчу болчубуз. Кароолчу болуп жалаң эле кароолчу эмес, барганда бир маал сөп ташып берчү элек. Эртең менен уйлардын баарын тазалап, бокторун эшикке чыгарып, чыгылып, даяркалар келгенче уйду баарын тазалап коюшу керек эле да. Ошол биздин милдет эле. Эжекем экөөбүз ошону аткаргандай болуп жүрдүк. Ошол эң кыйын акыбалдар ошол болуп жүрдү. Себеби аны кыйын дегеним себеби ошондо школду мен бара албай калдым да. 44-45 жылдары 2 ай 3 ай эле барып, анан ошол кыйынчылык болуп, кыш күрөө болуп калды. Ошол ойканадан кете албай, чыгылып ошондо мектепти таштап койгон учур болгон да. Мен ошого чейин да эместейм. Эгерде атам 45-жылдын 7-ноябрда аскерден келгенде дагы Манчжуриядан келди. Согуштан келди. Япониянын баштап 3 күн мурун барышып, Германия Берлинден ошол жака тышташып, ошол жака барып, ошондон 3 күнү мурун барышып, 3 эле күн согуш болот дейт. 3 эле күндөн кийин анан демобилизация болуп, анан ошо ноябрдын башында бошоп, 7-ноябрда атам ушу ишке тилекке ошо биздин ушундай аман келди. Аман келип, ошону кайта окуп калдым да. Ошо эң ойдо калган нерсе ошол. Эгерде мен окубай калсам, эмне болот элем, кандай болуп калат эле, ойлогон оюма жетер белем, жетпес белем деген ой. Анан айтканымдын себеби кыйынчылыктар аба кыйын эле болду чынында. Ошол убактарда үйдүн тегерегиндеги куроого кошумча кылып, совхоз 30 соток жер берчү. Башка айылдын четинен деги Татыр жакта, Татырдын жолуна, мына Татырдын оосуна чейин ошолордун баарын айдалган, жери абдан баягы өздөштүрүлгөн жерлердин бири болчу. Ошол жерден жылына башка жерден берилет. Ошол жерди бергенден кийин ошол 30 сотокту алган кишилер таштуу жер эле да. Ташын тазалап, арыктарын кайта дагы кайра чаап, анан кийин айдап, сээп, иши кылып күзүндө баягы оокатка, жүгөрү, картошка экчү элек ошол. Жерди ошентип өздөштүрткөн экен да. Эми жерди абдан ушул чынында ошол убактарда сүйүп калган кишилерден болобуз. Себеби сүйүп калган эмес, бул баягы күлүп айткан сөз эмес бул. Көрүп калган киши болуп, баягы жүгөрү сугарып, беде сугарып, чарбанын абдан көп жери болор эле. Биринчи отделение менен экинчи отделение отурсу азыр анча-мынча үй салынып калды жолдун боюнда. Жанагы новостройка азыр бир мечет салынбады. Ошондон дөгөр Татарга кетип бараткан жолдо, Чоңкурчага кетип бараткан жолдун боюнда сол жагында үйлөр бар эле, Кокту жеринде, суунун боюнда. Оң жагында эчтеке жок эле, түптүз жакшынакай жер, айдоо, эгин беде болор эле. Кече 90-жылдарга чейин эле ошондой эле. Ошондой эле. Биз басып жүргөн кезде эле. Кече бүгүн эле ошо элге үй салып кире башташты да. Пландаштыруу жок болуп кетти да. Деген анын айтканымдын себеби ошол жерди биздин отделенияга бекитилген эле. Биздин отделениянын управляющий Мирнозов деген киши, кийинирээк Глотов деген киши келип жүрдү. Ошол киши биздин жаш кезибизге карабай, күндүз отделение бөлүп койгонда, ошону бизге сугарасын деп сугартып койчу да. Эгерде ошону сугарып, кийин аны өзү атчан жүрүп текшерет,
бир жери сугарылбай калатаган болсо башыбызды көтөрө албай калчу элек да. Уялып. Ушундай мээнет менен өскөн. Чоңойдук. Апа Жумаш. Болобуз. Аябай сонунда мен дагы ошо кичинекей 7-класстагы кезимден баштап ошол өндүрүштүк бригада деп койчу ал кезде. Ошо өндүрүштүк бригадада жүгөрү сугарып 19 гектар жүгөрүгө кадимгидей чыгып өзүң чабасың, өзүң сугарасың, өзүң тапшырасың. Анан 240-243 рубль аласың жылдын аягында. Ай сайын 33 рубльдан айлык төлөп турат. Мен да ошо 1-7 класста ошондой болуп гезитке чыккам. Анда сиз жакшы билсеңиз керек, элдик контроль деген көзөмөл бар эле. Түндө кыдырып жүрчү. Шербет суу деп, шербет суу сугарчубуз түндө. Күн ысыганча жүгөрлөргө суу куюп калышыбыз керек, коюп калышыбыз керек деп. Ошондо мен дагы азыр сиз айтып отурсаңыз көз алдымда. Анан жүгөрүнүн жанакы эмелер аябай тилет да. Айрыкча күн ысыганда тердеп баратканыңда тилген жерине туз шор да териң кирип ачышып. Көйлөк деген жок да. Аябай майкачан жүрөсүн, баардык нерсе. Анан шалы да отодук, парникте да иштедик, сакманда да болдук. Сиз айткандай 9 ай окуса шаарда биз 3 ай окучубуз. 3 ай окучубуз да. Себеп 1-сентябрда окуу ачылат, 3-сентябрда тамеки айдайбыз. 3-сентябрда тамекиге кетип, ал жерде бир 3 жума иштегенден кийин пахта калды. Пахтадан декабрда кайтып келчүбүз. Темирбек Кудайбергенович Кошоев биринчи катчы эле областта жетекчи, өз атты минип алып анан бизди текшерчү. Муну сиз айтып отурсаңыз, балалык аябай балдан таттуу деп айтабыз да. Биз бал муздак жеп чоңойгон жокпуз. Биздин колубузда кышында күрөк, жазында кетмен, жайында чалгы, ушул аспаптар колубуздан түшкөн жок. Бирок биздин балалык эмнегедир таттуу. Бүгүн момпоси жеп, бал муздак жеп, мына кондиционердин түбүндө тердебей чоңойгон балдарда ошондой балалыкка кусалык жок да, эмне үчүн? Мен ошол маселеге азыр жооп берүүгө аракет кылайын. Жанагы суат жөнүндө айтып атып бир сөз айта кетейин. Бир жолу бир жерде жазып коюп турмун мен. Суу жетелеп деп. Ооба, суу жетелеп. Туура. Мына азыркы балдар менен сүйлөшкөндө суу жетелеп десегенде баягы элди муну түшүнбөй кээ бирөө сурабайт. Ооба. Кээ бирөө сурап калат. Бул кантип эле суу деди? Суу жетелеп сугарчубуз да биз. Бул абдан ошол убакта өтүк деген жок да. Резинка өтүк дегенди вообще көргөн да эмеспиз. Жалаңайлак эгерде шымыбыз болсо тизеге чейин түрүп алып ошол мээнет. Мен муну айтканымдын себеби жанагы сизге жооп болуп ошонун бир түрү болсо керек мээнет. Эмгек, мээнет. Анан кийин ошондой болсо дагы ошол убактан баштап ушу жаш балда, муундарда өзгөчө ошо биздин замандаштар деп коеюн, биз тең куракта ошол убакта өскөн балдарда согушпаган жоопкерчилик болсо керек. Себеби эгерде ошол убактарда биз жалкоолук болуп калган болсок, кышына баягы көчөдө калмакпыз да. Себеби күзүндө кар түшкөнгө чейин, октябрдын ортосуна чейин отун даярдап, ага чейин ошол стрельниктен экинчи отделениясынан бешиги Кедейбайды өтүп бас бөлтөккө, бас бөлтөк бул шаардын үстүндөгү бөлтөк жерлер, ошол жерге келип машак терчүбүз. Ошол жерге келип машак теріп, кечинде бир мүшөк, килейген мүшөктөр болчу эле. Ошону өзүбүзгө жүктөп алып, ошол жерден алып кетчү элек да. Аны эгерде андай болгон болсо, биздин семьяда башка болмок. Ошондон апам абдан бизге ыраазы болуп жүрдү. Атам келгенде дагы, согуштан келгенде дагы дайыма ошол абдан өзү мындай киши эле анчет нелирик болчу да, өзү түз, абдан анчет мээнеткор. Ошол кишилердин ишин көрүп,
жумушун көрүп, Чоңойдуңуз. ошону көрүп, анан үлгү болгон ошолор болушту да. Бала кездеги эң таттуу сүйүп жегениңиз ошол мезгилдерде машак терип жүргөндөгү эң таттуу сүйүп жеген тамагыңыз эмне эле ошондо? Чын эле айтыш керек, эми каттама. Каттама. Жарма менен. Жарманы алып алчубуз, жарма. Азыр ушул жана максым кылат эмеспи? Максым жок болчу эле бизде, кышында жасалчу эле максым кээде. Ал жарма деген турчу эле да. Эртең менен жарманы бир чоңчун ичип алып эле жолго кетип калчубуз. Мына тамагыбыз ушу болчу. Бирөөсү нан, апам баягы каттаманы бөлүп туруп эле тең бүктөп, белге байлап берчү эле. Ошодон чөнтөккө салып алып кете берчү. Турмуш ошондой эле. Мен эми ошо кездеги жакшылыктардын бири, сүйүнгөндүн бири, бир жакшы кишилерге жолугуп калса, ошол кишилер өмүр бою ушу үлгү болуп калат экен да. Мына жана Мирнозов дегенде дагы бир жолу айткым келет. Эгерде ошол киши бизди апамдын ордуна ишке коюп койгондо, биз ишсиз калмакпыз. Биринчиден эми иштемекпиз, тапмакпыз, бирдеме болмокпуз. Бирок мынчалык баягы жеңилирээк болмок эмес деп ойлойм да. Биринчиден, экинчиден ушул кишинин жакшылыгы ойдо калды да. Ушуну ойдо калды, ушу эсте калды дайыма. Эми жеке ушундай киши биз эле баягы ушул жанында кошуна эки 3 тууган элек. Менин иним, ал кичинекей, 41-жылкы бала эле. Анан эжекем 3 жаш. Ошол экөөбүз. Ошондон дагы бир эске, жакшы эске калган маселе. Бул 45-жылы 9-май. 9-май күнү, 9-май деп анда эсимде жок. Аны малды иши кылып май. Бирок именно ошо күн апам абдан катуу ооруп атат. Анан кийин Карла Маркске келип, бул жанагы 5 күнгө үйдүн үстүндө кой ташка жетпей, азыр кой таш деп аталып калды. Ташмойнок. Азыр Ташмойнок деп аталып калды. Муну Карла Маркс деп аталчу. Ошол жерде бир молдо бар эле. Ошол молдо сүлүк тартчу эле. Анан шыгылып, дуа кылып, шыгылып, абдан бир жакшы карап койчу эле да апамды ошо келип. Анан кийин ошол күнү эртең таң азандан апам айтып алып, чатагыңды алып кел деди. Чурка ошону алып келип, айтып макул деп. Мен өзүм ошондо ошол Карл Маркстан биздин үйгө чейин суунун боюнда бир үй жок болот эле. Азыркы сиздин турган үйүңүздүн орду беле ошол атаңыздын үйү? Жок, азыр бул бир жерде мен төрөлгөн экенмин, бул атам ошол жерде башкарма болуп, кооператив, көк жаргы кооператив болгон да. 33-жылдары. 33-жылдын аягына чейин ошондо көк жарда болгон, туулган жерибиз ушул. Бирок бир жумадан кийин көчүрүп кетти деп атпаймынбы? Бир жума эмес, андан анча өтчү керек го. Бирок жанагыны айткым келет. Келип үйгө жакындап калганда эле арзы кой таш жагынан деле, сапкос жагынан деле дөңнүн үстүндө атчандар уучу ары бери баскан бирдеме көтөрүп сүйүнчүлөп жүргөн кишилер экен. Мына ошол эсте калды да. Үйгө келсем ошондо апам үйдө экен, эми тура алчу эмес. Доктор келди, анча-мынча убакыт өтүп, жакшы болуп кетти, кийин абдан чуркап да калды, басып да калды. Кийин 77-ге чыгып кол астымдан кетти. Мен ошого абдан сүйүнөм да, себеби абдан ошол убактарда бизге бел болуп жүрсө дагы багып чоңойткон ушул апам болгон да. Атам 39-жылы Финскийге ойнога кетет. Финляндия болот, атам. Финляндия. 40-жылдын аягында, 41-жылдын башында, точно атасы эсимде жок.
soğuş 41-ci başladı da. 41-ci yılı avgustda German soğuşta. Men tayatam Germaniyany basıp ötüp bir jolu daradar bolup bir yıl Valensiyaga jatıp kalgan uçuru bolgon. Oşonda bir abdam raçuk söz uktum ele de. Men oşonu eskerip koyayım. Kандай деген söz? Yaşlıkta zamanda. Balдар usta. Köşede oynap kalabız da. Oşonda bir baladan jetim деп da. Jetimsin. Atаңdan uşu kat yok. Ataң ушундай деген сөздөрдү айтып калды да. Ой ошондо абдан намыстанып. Жүрөккө катуу болгон. Жүрөккө катуу тийген учурларда ушундай катуу сөздөр, жанагы жакшынакай сөздөр менен ойноп жүргөн балдардан ушундай сөз эми ошол убакта эле кичине баягы намыскөй болсо керек, экөөбүз жакалаша кеткенбиз. Эми жаакка бир чапса жеңилирээк болот бул сөздү укканга караганда. Бул сөздү угуп мына карабайсызбы, азыр деле көзүңүзгө жаш тегеленип, жаш толуп кетти да көзүңүзгө. Бул адам канча жашында болбосун, атадан, энеден айрылуу менимче ар бир балага мындан өткөн каттуу сокку жок болсо керек. Бул өтө оор маселе. Атаң 90-го чыкса деле, энең 100-гө чыкса деле, ушуларды кетти дегенде бир аябай кызык окуяда, мына сиз айтып атпайсызбы азыр? Бир молдо киши бар эле, ошону чакырып келип, ошону окуттук деп. Согуш кайнап аткан мезгил. Сиз үзөңгүлөш болуп көптөгөн жылдар чогуу иштеп, бири-бириңиздерге болгон сый урматты мен көп жылдар, бир 20 жылдан ашык байкап жүрдүм, көрүп жүрдүм. Апаз Жумагулович менен Абсамат Масалиевичтин экөөнүн ортосундагы ушунчалык жылуулукту мен көзүм менен байкап жүрдүм. Бири-бириңиздерге болгон сый урматтын чеги жоктугуну. Бу киши дагы айтканда 38-39 жыл болсо керек дейт. Ошо киши Кадамжайда, анда Фрунзе районунун ошо үйүндө жүргөндө мен могул өрүктүн астында жатчу элем дейт. Атам тиги тоого чөпкө кеткен дейт, чөп чабак мезгил дейт, күн ысык дейт. Анан бир убакта эле тыз дейт түштү дейт курсагым. Колум менен момду түртүп жүрсөм, топ этип жерге бирдеме түштү дейт. Ошондой мени кара курт чагып алган экен дейт. Кара курт. Анан апам бакырдым дейт, апам чуркап эле жанагы Айша табыс бар эле дейт, молдо киши эле дейт. Ошо кишини чакырды дагы, аябай кыйналып, тер чыгып олтуруп, окуп, мына тизеңе келди, мына кызлашыңа келди, мына деп бармагымдан сууруп алганы дал бүгүнкү күнгө чейин эсимде деп айтты да. Караңызчы, ушунда бул кандай деп түшүндүрсөк болот. Дарыгердин жок мезгилиндеги мына ушундай ууну чыгарып салуу, аябай каттуу ооруп аткан кишини ордунан тургузуп бастырып жиберүү. Бул мусулманчылыктын, исламдын күчүбү же кандай деп түшүнсөк болот? Мына сиз азыр дал ошол сыяктуу окуяны айттыңыз да. Кандай деп түшүнсөк болот? Мен буга бир ишенгенимди айтайын. Мен өзүм чынын айтканда атеистмин. Көп нерселерге баягы оңой эле ишене койбойм. Ушундай эмелерге, бирок ушундай эмеге, ушундай окуяларга ишенбей кое албайсың да. Кээде ушундай болот. Себеби бул баягы турмуштагы накта иш да, накта болгон нерсе. Ошондо менин оюмча жанагы окуган киши менен ушуну окуп аткан киши экөө мындай баягы дилгири болгондо, дилгири абдан ишенгенде, бул киши абдан ушундай бир берилип, жанагы сиз айткандай тердеп, ушинтип баягы абдан кыйналып, жан дилин берип, ушу айыгып кетсе экен, ушуну чыгып кетсе экен, ошо уу чыгып кетсе экен деген ниет менен менин оюмча ошонун экөө бириккенде ушундай болушу мүмкүн. Эми баягы адамдын мээси, нервный система абдан изилденбеген нерсе болот болсо керек го. Менин оюмча ушунчалык баягы кишиге чымыранып
ошого ишенип, мына мен ушинтип ушул молдо, ушул доктор ушул кишини айыктырат, ушул киши чыгарат, ушул киши ошол ишеним бир тараптан, экинчи тараптан ошол окуп аткан киши күчүн берип, дилин берип, ниети менен эметип аткан ушундай болушу мүмкүн дейм. Бирок ааламдын сыры белгисиз. Да, ушундай тагдыр ошондой болсо керек го дейм да. Муну баягы сыгып барып аталган жок, кол менен тийген жок, эч кандай эми баягы соприкосновение болгон жок деген. Кол менен сыгып алды дейт. Кол менен сыгып мондай бармагымда мондай тартып алганда кадимгидей сугурулуп чыкты дегендей кылып. Андай болсо ошондой болгон экен. Чыгылып, мен боюмча ушундай болушу керек го дейм. Бума нерседе ишеним, эки тараптагы ишеним абдан баягы ошонун айыгып кетишине, жанагы уунун чыгып кетишине себеп болду го деп ойлойм. Болсо керек. Мен дагы ошол кезде Агиштен сураганмын да. Сиз коммунисттик партиянын биринчи катчысысыз. Анан десем ошондой тамашалап күлүп койгон. Биздин уставыбыз, биздин программабыз керек болсо ошол шарияттагы адилеттүүлүк кандай болсо, коммунисттик партия ошондой адилеттүү партия деп. Биз көп нерсени ошол жактан алганбыз деп ошондой кылып тамашалап күлүп койчу. Ямагаз Жумалович, караңызчы, могу дүйнө кызыкчылыгы, адамдын кызыкчылыгы, өмүр кызыкчылыгы, сиз ушул өмүргүдө пенде эмне үчүн келет экен ушул дүйнөгө? Кандай деп түшүнөт экен? Адам өзү эмне үчүн келгенин түшүнөбү экен ушул дүйнөгө? Мен оюмча адам эгерде ушуну түшүнбөсө, ойдогудай, биз ойлогондой келечегинде ошо ошондой киши болбойт го деп ойлойм. Киши жаралгандан баштап эми бул баягы көбүрөөк айтылган сөз го. Чоңое баштагандан баштап, тарбия ала баштагандан баштап, дүйнөнү жарыкты көрүп, ушу чуркап басып, билим алып чоңойгон, ушуларды баары өзүбүз баягы структурабызга, денебизге, мээбизге, бүт баарыбызга сиңет болсо керек го. Сиз дос дегенди кандай түшүнөсүз? Мен дос деген абдан бийик нерсе көрөм. Мен бул дос деген эгерде может угуп калгандырсыңар же болбосо азыр биринчи жолу ушуну айтып атам. Ушу бир көрсөткөн передача деп коеюн, орусчага туура болот болсо керек. Ушул передачаны көргөндөр түшүнөр. Досум деле деп көп нерсени айта бербейм да эч качан. Себеби бул абдан бийик нерсе болуш керек. Абдан туура. Бийик нерсе болуш керек. Мен досум деп бир, эки, үч, төрт гана кишилерди балким айта алам. Тилекке каршы ошонун бирөө, мен Москвада окуп жүргөндө экөөбүз дос болгонубуз ушул 8 класста интернатка келгенде, айылдан интернатка келгенде ошондо дос боло калдык. Өзү ушу менден бир жаш улуураак, жашы эмес, жашы бир, бирок улуураак класста окуду. Мен 8 келгенде 9 класста болчу. Бул 9 класс жанагы Октябрь Медееров. Анан көп жигиттер Азаттекке каршы кээ бирөө өтүп кетти, жакын арада өтүп кеткендери бар. Абдан өкүнүп жүргөн кишилердин бири болом мен. Мурунку бизди мынтип башыбызды көтөрүп сыймыктанып жүргөн кишилер да булар. Канча болсо дагы 7 класста жүрсөң, 8 класс бийик көрүнөт, 8 класс окуганда 9 класстагылар бир ойдо ушундай болсом деген ойдо болобуз да дайыма. Ошондуктан
Мен оюмча ошол убактардагы достук ошол убактардагы абдан жүрөктө калат да. 10 классты бүттүм. Университетке, мединститутка кирди, окуп атат. Экөөбүз баягы эгиз баладай болчубуз да. Атын айта аласызбы? Улуураак, Талантбек аты. Анан мен 3 класста болгондо, ал 4 класста, 4 курста болду. Ошол убакта Бучкордон жоготуп койдум да. Кырсык. Кырсык менен. Ушунчалык өкүнөм, ушунчалык баягы инимдин баласын дагы иши кылып мүмкүнчүлүк болгон жерде Талантбек деп ошонун атын эме коюп жүрөм мен. Ошондуктан окуп жүргөн убакта дагы досторум болгон, ошол убакта дагы дос болуп жүргөн балдар эсте калып, экөөбүз баягы тармагыбыз башка болуп кеткен күндө дагы бир жолу баягы үзүлгөн жокпуз да эч качан. Сиз өтө жогорку кызматтарда иштедиңиз. Кечирип коесуз, мен бир ушу оюмду айтып коеюн. Айтылбай калабы дейм да. ЦКга келдим, сиз айтып отурбайсыз, бир ошону иштегенде 10га чейин, 9га чейин иштейт да күнүгө. Кээде бир таттуу тамагын ичпей күтүп отурган досум болгон да. Ошол 85-ci жылдары? 85-86 жылдары ошол баягы. Анан кийин өзү да чоңоюп кетти, чоң иш болду. Өлкөдө абдан чоң исин калтырып кетти. Капаркадыров деген. Капаркадыров. Кыргыз алтынды баягы сессияга биринчи алтынды көтөрүп чыккан ошо жигит болчу. Ал экөөбүз Москвага кеткенде биринчиден бир эскере турган маселе, ушуну айтпасам болбойт го, бир кишинин атын айткым келип атат. Бул кишинин дайым атын айтып жүрөбүз, ошонун атын айтылбаса болбойт го. 7 классты кой таштап өтүп, эми чынын билимибиз абдан туура айттыңыз, жана мектептен эмне алсак, мугалимдерге абдан ыраазымын да мен. Кой таштын мугалимине абдан ыраазы. Ошол берген билим сааты болгондагы, эгерде угуп калган болсок, угуп жүрсөк керек. Эми укпай калып тентек кылганда болсок керек, анда баягы идеальный бал болбойт го, анда болот. Бирок үйгө келип, мен портфель таштап эле жумушка киресиз да. Же отош керек, мал караш керек. Же мал караш керек, же отун даярдаш керек. Үстүндө ушу тиричилик бүт колубузда болгондо, чынын айтып коеюн. Анча ошол убактарда эми атам 45-жылы ноябрда, 7-ноябрда келди атпайбы. Ушуга чейин, аскерге кеткенден келгенге чейин, кетип атканда 41-жылы. Сиз 5 жашта кетти? Мен 34-жылкымында, 39 кетти, 5 жашта кетти. Да, 29-да 5 жашта кетти. Германияга, фронтко, немеске. Анан ошол бойдон 45-жылы келди, сиз ошол мезгилде 11-ге чыгып калдыңыз. Демек 6 жыл көргөн жоксуз. Абсолютно. 6 жыл көрбөй калдыңыз. Караңызчы, бүгүн ата дегенде сизге кайсы жыт келет? Атанын жыты баары бир калат да. Мисалы мен айылга барсам, апа Жумаш атамдын жана кийип жүргөн чапанын. Мен сөзүмдү айтып койгондо жатса, тебетайын жыты. Тебетейинде калган жыт. Ошо ата дегенде ошол жыт келет мурдуңузга, э? Абсолютно. Апанын жыты кандай экен, апа? Анча эми атам да бир айтайын, агысы кеткенде 77-нде кетти. Мен абдан өкүнөм, мен жок болуп калып, болбосо калып сактап, дагы жанымда болот эле. Сүлүктүгө кеткен болчу. Анан дайыма кийип жүргөн чепкени болор эле да. Кайсы жылы? Бул 74-жыл болду. 74. Дайыма чепкени болор, чебакырттан жасалган. Ооба, чебакырт. Баары ушундай кийчи. Ошону реликвия кылып алып жүрүп, көп жылдары
Апам өзү кеткенге чейин эч кимге бербей, ушундай реликвия калып жүргөнмүн да, жана сиз айтып атпадыңызбы? Ооба. Жыт мына тебетейинен билем, ошол тебетейин эсеби жыты ошо кишинин эми барганда бу жерге кийин мынау Көкжардын эң башында атамдын үйүн өзүм салгам. Совхоздон көчүрүп келдим да. Ооба. Институт бүтүп келип, сразу эле бүтүп эле алып келип эле анан көчүрүп үй салып берип, ошого отургузган, ошодон келип көрдүм. Менден ары номер 5-те айтып атам, бир маселе айта турган. Ошодон 7-класс бүтүп окуйм деген дилгир болгонмун да. Номер 5-ке келдим. Рудаков материалын алды Михаил Алексеевич. Алды дагы, алып калды. Бир күнү ушу августтун аягы болуп калды. Чакырып атат, баарын распределение болуп чакырбайт бизди. Анан эң аягынан чакырды. Чакырып алып айтат, ушу жата турган жериң барбы дейт. Менден сурат. Бишкекте жок дедим. Жата турган жерим жок. Интернат деп ойлодум эле дедим. Жок, интернат болбой калды. Силер ушу жакын жерде турат экенсиңер. Алыстан келгендерден орун жетпей атат. Анда деп документти берди. Мамынтип колун сунду, столдо турат. Мен ошондо колумду сунуп алган жокмун. На весу кармап турам ушундай колумду. Категорически айтты да, жок болбойт деп. Ошондо айттым, анда бирдеме кылып табармын, таякка тайлар бар дедим. Анда эмесе бар деди. Айтты, 8 А класс деп койду. А 8 класс А шаарлык балдар. Бүт бар, 1 класстан 8-ге чейин окугандар бар, 5 класстан 8-ге чейин окугандар бар. Эми баягы мен ойлодум, эми булар менен окуй албайм го деп башымда А дегенде эле түшүндүм. Эми деп анан бир айдан кийин анан чакырып алып, ай бала, бир келчи деп барып заводчуга барсам, Климент Ефремович деген воспитатель бар эле. Анда билбейм, анда воспитатель экенин. Мына ошол бала бирдеме чыга турган бала көрүнөт. Ушуга орун тапчы деп бирди документ. Сынчы болот да мугалимдер. Ошондон дайым эсимде да ошол. Ошентип анан номер 5-ке жатып калалы болсо, бул жерде жатып окуган деле болот эле, окуйт электечи, баягы ниет ошондой болгондон кийин. Бирок мен көп нерсе муну айткым, негизи бул эмес. Негизгиси ошо киши кыргыз балдардын ошо кездеги убактагы балдарга тим абдан көп нерсе жасады. Тим эле интернаттагы балдарды кечинде суббота, воскресенье алатоонун тегерегине анда убакта эчтеке жок да. Баягы элге окшоп ушу интернат жатканда, көзгөчө 9-10 класста болгондо ошо жака кыдырып кетип калат экен да. Биз ошо жака кыдырып кармап алып, кулактан эчтеке калчу эмес. Көрүп алып унчукпайт, эртеси күнү келип алып анан эми ушунчалык баарыбызды тартипке салып, окуткан, көз салган кишилердин бири болду да ошо. Ошол мезгилдеки СССРдин улуу өлкөнүн балдарга жасалган камкордугу, чеги жок мээримдүүлүгү. Мен аябай жакшы билем, бүгүн көпчүлүк жаштарга айтам, жомок катарында болот да. Мен да айылда өскөн бир кыргыздын айылында кыргыз мектебин бүтүргөн бала барып, университетке барып тапшырып, бизге жатаканасын берип, бизге көрпө төшөк шейшептерин берип, аны ар жума жууп, алмаштырып, аны үтүктөп, анан күндө эртең менен келип, жанагы жуурканды алмаштырып алгыла деп артыңдан эне катары жүрүп. Анан көп балалуу үй бүлөдөн болгон болсоң, профсоюздук баягы студенттик ашканага талон берип, ал талон менен талондун баасы, бир айлык баасы 9 сом болчу. Бир ай түшкү тамак 9 сом. Ага 1-2-3 кирип кетет. Мына ушунчалык камкордукта тарбиялоочу.
ушунчалык чоң камкорлук. Эми айтсаңыз, сиз ошол доордун кишисисиз, ошол доордун жетекчисисиз. 86-жыл болсо керек, сиз экөөбүз биринчи жолу жолугушкан мезгил, жана айттым. Сиз министрлер кеңешинин төрагасы болуп, председатель Совета министров, өкмөт башчысы болуп, Абсамат Масалиевич республика жетекчиси болуп, экөөңүздөр Чыңгыз Айтматов, Барып Ырыспаев, анан генерал Асанкулов болуп, Москвада биз менен жолугушканы баргансыздар да. Москва коммунисттик, шаардык коммунисттер партиясынын имаратында өткөн болуш керек, МГКда. Эми караңыз, биз ал жака сиздерден уруксат сурабай кеттик. Биз окуп атабыз ошол жерде. Биз студенттер ушундай сураныч менен кайрылдык, Кыргызстандын жетекчилери келип биз менен жолуксаңар деген. Мына ошол 150-ге жетпеген ординатура, аспирантура, докторантурада иштеп окуп жүргөн биз студенттер, башкалар, республиканын биринчи кишиси, республиканын экинчи кишиси, республиканын үчүнчү кишиси, Таштанбек Акматов, Абсамат Масалиевич, сиз, анан Коопсуздук комитетинин төрагасы, анан Кыргыз Асанкулов генерал, анан ошол Чыңгыз Төрөкулович, анан басма жетекчиси Госкомиздат Барып Ырыспаев. Ушул кишилерди биздин бир кайрылуубуз менен барыңыздар, жетип бардыңыздар. Ал бирок ошол мезгилде тоталитардык мезгил деп мен аябай канымды кайнатат. Накта демократиянын жеткен чеги ошол мезгил эмеспи, кандай дейсиз? Болбосо студенттер эле келиңиздер деп чакырып койсок, сиздер бир самолетко түшүп алып, баарыңыздар жетип барып, жыйын өткөрүп атабыз. Бул кандай? Мен биринчиден бул сөзүңүздөн башка кичине жыйынтык чыгаргым келет. Башкача кичине жагын айтып жүрүп, анан кийин Кудай бар, эми баарлык көп жолу деп айта албайм. Жылына бир жолу барган сайын ушу баарын чогулта албасак дагы, ушу чогултуп сүйлөшүп, кээ бир вузтардын өстөрүнө барып, көбүрөөк окуган жерлерге барып, жолугуп жүргөн эмелер болуп, окуялар болуп жүрдү. Тилекке каршы деп атканын бир сөзү бар. Мүмкүнчүлүктөр эле болбой жүрдү да, чын айтканда. Жанагындай маселе биринчиден бул баягы илгир болгон жолугалы деп уюштурган силер болгондуктан мындай не чогулушка барбай коюш ошол убактарда. Ошол убактарда андан мурунду, андан кийин болобу? Мен оюмча бул андай болбошу керек деп ойлойм да. Бирок жанагы сиз айткан тизмеге караганда, буну силер түзгөн болсоңор керек. Кимдер керек? Айтматов жүрөт ичинде, басма жүрөт ичинде, жетекчилер бар. Ошондуктан силер ушундай кылып дилгир болуп жолугалы дегенден кийин биз барбай коюшат. Мүмкүн эмес. Это абдан туура эмес. Болмок да, эч кандай түшүнүксүз болмок ал. Бирок биздин эметкенибиз, мен айтканымда кече коюшум. Элчибиз бар эле да. Ошол убакта элчи дешем эле, представитель. Ошол кишиден көп сураш элек да биз. Кандай, кайсы окуу жайда кандай болуп атса, эмне болот, кайрылышабы, кайрылышпайбы, келдиби, качан чогулдуңар деген маселе дайыма болчу эле. Кээде ушу сиз айткандай жолугушуулар болуп калчу эле. Бирок мындай представительный деп коеюн, дээрлик бүт өлкөнүн жетекчилери, бардык тармактын. Бул абдан сейрек жолугушуулардын бири болсо керек деп ойлойм. Эми жанагы ошол убакта да чынында биз баягы ошол жерде жүрүп, Россияда жүрүп,
мен башынан аяғына чейин орусча сүйлөп жиберсем керек. Чыны ушул маселе өмүр бою ушул республикага өкмөт башына келгенде да кыйналып жүрдүм. Баягы уучу болуп атпадыбы? Ошол убакытка чейин кыйналып жүрдүм да. Ошол убактарда жолуккандан сөзсүз чыгып баягы кыргызча сүйлөп жүрдүм да. Анан аерге барып орусча сүйлөгөндөн анда тигине төбөлөп кетмек да. Бул кызык нерсе да. Ошондуктан Түшүндүм да. Себеп сиз трибунага чыкканда мен ошол кезде жаш студентмин да. Мен чыгып Апаз Жумагулович, сиз сүйлөп аткан сөздөрдү биз Правда, Известия гезитинен окуп атабыз күндө. Мүмкүн болсо Кыргызстандагы жагдайды кыргызча айтып бериңизчи деп кыйкырдым эле да. Ошол кийин 34 жыл өтүптүр. Ошол кезде сиз менин бүгүнкү жашымдан 3 жаш кичүү кезиңиз экен. Сиз ошондо 52 жашта экенсиз. 86-жыл 52 жаштасыз. Кыргыз өкмөт жетекчисисиз. Абсамат Масаевич 53 жашта болгон экен. Ошол кезде. Араңыздардагы эң эле мындай улуусу генерал Асанкулов экен. Мен эмнени айткым келет да, караңыздарчы. Ошол кездеги сиздердин мээримиңиздер, сөздүн аягында эмне менен бүттү ошол жыйын. Биз аябай кайра койгондо мени сиз айтып калдыңыз, кайсыл эмне болгон окуу жай дегенде, мен өзүмдүн окуу жайымды айтканда, анан сиз Абсамат Масаевичке кайрылып айтпадыңызбы? Абсамат Масаевич экөөбүз кеңешип ушул маселени бир карайлы дегенде. Кийин танапис болгондо чыкканда Абсамат Масаевич чакырып алып айтты, эмне каалайсыңар деп. Ушул маселелер болуш керек дегенде, бул маселе менен комсомол алек болот деди. Анан ошол бир айга жетпей силерге комсомол жетекчилери келет. Ошолор менен 3 күн дейсиңерби, 4 күн дейсиңерби, отургула, сүйлөшкүлө, жолугушкула, маселени чечкиле деп. Мен убада берем деп койду, анан кетти. Ошондо бир 2 жумага жетпей, комсомол комитетинин, борбордук комитеттин биринчи катчысы ошондо Тынчтык Табалдиев эле. Ким? Табалдиев. Тынчтык Табалдиев. Табалдиев болуп, аябай чоң өкүлчүлүк барды. Комсомол, борбордук комитеттин. Алар барды, биздин университетте жолугушуу болду, политехникалык институтта болду, айыл чарба институтунда болду. Биз менен бир 3-4 күн жүрүштү. Биз ушунчалык рахаттанып, ыраазы болуп, өзүбүзчө кубанып калдык. Анан сиздерге, мен эсимде бар, биздин университет тарабынан сиздерге ыраазычылык телеграммасын жиберди. Центральному комитету Киргизской компартии, правительству Кыргызской республики, Верховному совету деп ушинтип ВЦСПС деп. Эмнеге? Себеп биз Волганын жээгинде кыргыз маданият күндөрүн өткөрдүк ошондо. Ошондон боз үйлөрдү алып барып тигип Волганын жээгинде. Керемет. Сиздер ошондо сурадыңыз да, кимдерди каалайсыңар дегенде. Комузчулар болсо, чоорчулар болсо, ошонун баарын бир самолетко жүктөп алып барып коюп бергениңиздер да. Биз ар кандай киши ыраазы болот. Себеп бизде кусалык бар. Туура. Биз кыргыз күүлөрүн, кыргыз ырларын биз көрсөк дейбиз. Биз жанагы акын жазуучулар менен жолуксак дейбиз. Мына ошол ыраазычылык, ошол болгон өтө жогорку сезим, ушул күнгө чейин сизге болгон сезим. Ошол кездеги кыргыз жетекчилерине болгон сезим менин жүрөгүмдүн түпкүрүндө сакталып келүүдө да. Ошондуктан кимдер коммунисттик партияга, кимдер Советтер Союзуна туура эмес сөз айткан болсо, мен көкүрөгүм менен тосок алып коргоп атканым ошол. Ата эненин мээримдери сиздерде көрүнүп турчу, сезилип турчу. Бүткөндөн кийин кайда барасың? Кайда барып жайгашайын деген оюң бар деп. Анан муну Асанкалы Керимбаевдин бир окуясын аябай керемет бир сезимдери менен айтканда, мен дейт жанагы Керимбай болуштун баласы деп эч жерге жумушка кире албай жүрүп, анан Ташкентке барып бир иштеп атсам, Султан Ибраимович барып калды дейт. Анан Өзбекстан жетекчилери билет эле мен кыргыз экенимди, кыргызча ырдаганымды дейт. Анан кечинде чай үстүндө чакырып калды эле, аккордеон менен жанагы жерде эмне кылсам, Султан Ибраимович чакырды дагы. Эмне кылып жүрөсүң бул жерде деди, ушундай болуп жүрөт.
телефон берди дагы Бишкекке Фрунзеге келгенде сөзсүз мага кел деп коюп кетти дейт. Мен анын өкмөт башчысы экенин да билбейм дейт. Анан келип эле телефон чалып ушундай кылса бир катчысы алыптыр. Ушундай мени келсин деди эле десем, түштөн кийин чал деди. Түштөн кийин чалсам, эртең саат 9га келсин деп айтты дейт. Мен өкмөт үйүнө кирип барсам, ошо Султан Ибраимович өзү кабыл алып, эмне кылып жүрөсүң, кандай, эмне маселең бар деп Заматта маданият министрине телефон чалып, ушундай жигит бар, өтө таланттуу. Мен өзүм уктум, өзүм көрдүм. Караштыр деген тапшырманы берди дейт. Анан мага дейт жанагы филармониянын жатаканасынан бир орун берип, анан жанагы жерге жумушка алып деп ыйлап отуруп айткан да Асан Керимбаев. Эмне дегим келет? Мына мамлекеттеги адамгерчилик. Бир кишинин тагдырына кайдыгер карабаган өкмөт жетекчилери. Сиз айтсаңыз, өтө катуу капа болгон жашооңуздагы, капа болгон күнүңүз кайсы күн болду, эмне үчүн болду? Андан ушундан улам мен сизге кийинки суроону берем. Өксүк болуп калган учур болдубу? Эми турмуш ушундай болот экен, адамзат ушундай болот экен. Тилекке каршы негизинен республикада баягы ылдый болбой аманчылык, тынччылык болгону баарыбызда белгилүү. Бул абдан чоң иштердин бири болот. Ошондой болсо дагы тилекке каршы ушу жакын арадагы бул коронавирус деген 19 деген балакет баарыбызды ойлондурбой койгон жок, баарыбызды кайгыртпай койгон жок, ыйлатпай койгон жок. Ошондуктан мен ушу маселе жөнүндө мындай айткым келет. Ушу учурдан пайдаланып, ошондой болгон үйлөлөргө, ошолордун агайын туугандарына, балдарына, атасына, энесине, баарларына, жакындарынын баарына чын жүрөктөн чыккан ушул кайгымды айткым келет. Кайгыңар менен кайгыңарга кошулгум келет. Колдон келген жардамды бергим келет, колдогум келет, колдоймун. Эми баягы кайрат кылыш керек экен. Ошондой болсо дагы биздин элибиздин улуулугун көрсөткөндөй учурлар болду ушул учур. Аны айтканымдын себеби эң кыйын учур келгенде эми экинчи этап, биринчи этап деп эле коеюн. Ошондой болсо керек. Биринчи этабы бүтүп атканда бүтүп калдык дегенсип, ичине баягы убага келип калып, башка система өтүп, ошол убактарда жана жамандыктар абдан күчөп турган убактарда элибиздин кимдин ким экени көрүндү да. Ушуга мен абдан сүйүнөм, чынында сыймыктанам да. Элибиз баягы мугалим дебей, врачтар дебей, ушу боктурлар өздөрү ошол жерде эң кыйын красный полоса деген жеринде жүрүшүп, ошолордун ичинде болгондор ушундай кыйынчылыктарды иштеп атып, ошолор кайрат кылып, ошолор ошол иштерин улантып, башкалар мугалимдер болобу, бизнесмендер болобу, башкалар болобу, кийинчерээк ушундай мен баягы кыймыл абдан көбөйүп, мен ушуну ойлогондо элибиздин, жерибиздин тагдыры күчтүү экен. Элибизде биримдик болот экен, бар экен. Кандай гана кыйынчылык болбосун, ушуну жеңет экенбиз деген, чогуу көтөрүп, бир кишидей болуп чыгып кетет экенбиз деген ой абдан мени кубандырбай койгон жок.